Батирлүү болгондордун арасында көз жумган 25 жаштагы абактагы күзөт кызматкер болуп иштеген Фархат Орозбек уулунун жубайы да бар. Жолдошумундан 3 жыл мурун Төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 50-тергөө абагынан 9 өтө коркунучтуу кылмышкер качып кеткен окуяда муун тулуп өлтүрүлгөн. 5 айлык баласы менен жалгыз калган маркумдун жубайы ушул кезге чейин батирден батир алмаштырып жүрчү. Эми минтип бир бөлмөлүү үйлүү болгон айымдын кубанычында чек жок. Кудай буйрса балам менен чогуу уш жерде жашайын деген ниетим бар. Балам буйрса 3-кө чыкты. Ушу атасынын тилектерин, жазай албай кеткен иштерин Кудай буйрса балам жазайт деген ишеничтемин. Балам ушу атасына окшош мындай кеңпейил, боорукер бала. Мээрим Кадыр кызынан сырткары жаза аткаруу кызматынын дагы 80 өкүлү өз батирлеринин ачкычтарын алышты. Арасында номер 47-түзөтүү колониясынын, номер 1-тергөө абагынын жана жаза аткаруу кызматынын борбордук аппаратында 15 жылдан бери иштеп эмгек сиңирген кызматкерлер да бар. Үй бүлөңүздөр ушу түшүнүп, силердин кандай жерде кызмат кылып атканыңарды түшүнүп, мамиле кылып аткан ошо үй бүлөңүздөргө бизден ысык салам, аларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Элибизде тынчтык, жерибиз, элибиз тынчтыкка бөлөнгөн, татыктуу жашоодо жашаган мамлекет болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Эгемендик жылдардан бери жаза аткаруу кызматынын өзлөрүнө алгачкы жолу берилип жаткан үйлөр 105 серияда. Суу түтүктөрү, идиш-аяк жоочу жай, газ плитасы жана жуунуп тазалануучу жайлары менен тартууланган ыңгайлуу батирлер 1 жана 2 бөлмөлүү. 9 кабаттуу бул 2 имарат калаанын Медеров Ашкабад көчөсүндө курулган. Дагы 3 үй курулат деген пландар бар. Салтанаттуу иш-чарада өкмөт башчы балдар ойноочу аянтча куруу үчүн белек катары 100 000 сом тапшырды. Дагы жол куттуктап, кабыл алып коюңуздар. Кадимки бышкан кирпичтен баштап пескоблок, кийимгече, керебеттер, ар түркүн сувенирлер менен кооздолгон шахмат, нардалар. Булардын баары түрмөдө жазасын өдөп жаткандардын колунан жаралган. Аталган буюмдарды жаза аткаруу кызматынын алдындагы Келечек мамлекеттик ишканасы өз ишмердүүлүгү туурасында премьер-министрге айтып берди. Эмгек менен жоюшту. Киресиң, эмгектенесиң, ал жерде тиги каша жеп жатмай жокпуш керек. Аларды алып барып кылмышына жараса, ошого жараша производство иштебейм десе, анда башка чараны көрүш керек. Келечек мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, жаза аткаруу кызматы өздөрү өндүргөн продукция менен өздөрүн камсыздап жатышат. Эгер мамлекет тарабынан ири көлөмдөгү буйрутма берилсе, аткарууга даяр.